Шедевр 100 жылдан кийин деле шедевр бойдон кала тура. Эки жаштын чөкпөс кемедеги кайгылуу окуясы, алардын сүйүүсү жана жашоосу үчүн күрөшүүлөрүн сүрөттөгөн тарыхый драманын жаңы сырлары менен бөлүшөбүз. Titanic лайнеринин тарыхынан 1912 жылы 14 апрель дүйнөдөгү эң кубаттуу, эң чоң жана эң кымбат кеме Саундгемптон жана Нью-Йорк багыты боюнча өзүнүн алгачкы жана акыркы сапарына чыккан. Бул каргашалуу күндө болгон дүйнөлүк кырсыктын алдын алса болот беле? Бул суроого изилдөөчүлөр жана күбөлөр болот деп жооп беришкен. Кемелердин королу Титаник Түштүк Ирландияда мыкты куруучу, инженер, дизайнерлер тарабынан курулган. Лайнердин узундугу 275 метр, салмагы 46 000 тонна эле. 4 зор мордун ар биринин бийиктиги 11 кабат үй менен салыштырууга болот деп айтышкан. Кеменин ылдамдыгы 50 жылкынын кубатына барабар эле. Өкүнүчтүүсү, адистер кеменин коопсуздугуна караганда анын кооздугу жана ылдамдыгына көбүрөөк көңүл бурушкан. Кеменин бай жүргүнчүлөрү үчүн бассейн, түрк мончолору, спорт залдары, теннис аянтчалары, ресторандар салынган. Курууга кеткен акчанын жалпы көлөмү азыркы акча менен $100 миллион түзгөн. Кемеде 20 куткаруучу кайык бар эле. Бул сан эл аралык стандартка жооп бергени менен кемедеги жүргүнчүлөр үчүн өтө эле аздык кылган. Титаник 2 саат 20 мүнөттүн ичинде океан койнунда жок болду. Кемедеги 2227 адамдын ичинен 705 киши гана аман калган. Титаник фильминин жаралышы. Джеймс Кэмерон Титаник тууралуу алгачкы жолу 1987 жылы документалдык фильм аркылуу билген, да анын дароо кино тартуу жөнүндө идея эске алган. 1994 жылга чейин Кэмерон 167 беттен турган сценарий жазып, аны 20th Century Fox компаниясына сунуштаган. Компаниянын өкүлдөрү ойлонбостон режиссерго $3 миллион бөлүп берүүнү чечкен. Өзүнүн тасмасынын негизги каарманы менен жакындан таанышуу максатында Кэмерон 1995 жылы Русиялык илимий изилдөө командасы менен бирге океан түбүнө 12 жолу чумкуган. Ошондой эле фильмдин алгачкы эпизоддору тартыла баштаган. Суу алдында камералар 15 мүнөт гана иштечү. Андыктан чыныгы Титаникти тартууга эле 2 айдан ашык убакыт кеткен. Ал эми кийин тасмага бул материалдын 12 мүнөтү гана керектелген. Көрүүчүлөр кинотеатрга кеменин урашын көрүү үчүн келет деп ишенген режиссер бул көрүнүшкө басым жасап, атайын эффекттерди даярдоого 17 студияны ишке киргизген. Алардын башында кийин Оскарга ээ болгон Роберт Легатто турган. Тасма 1996 жылдын 16 сентябрында тартыла баштаган. Баштала элек жатып түрдүү даярдыктарга $110 миллион сарпталганы эсептелген. 7 айдын ичинде тартылып бүткөн тасманын жалпы бюджети 200 миллионго чыгып кеткендигине байланыштуу. Акчасы жетпей калып бара жаткан 20th Century Fox компаниясы өзүнүн атаандашы Paramount Pictures компаниясынан кошумча тыйын алууга мажбур болгон. Мындай жардам үчүн Paramount Pictures тасманы Түштүк Америкада жайылтуу акысына ээ болгон.
Кинокомпаниянын жетекчилери тасманын дээрлик 3 сааттан ашык созулаарын көргөн соң, аны кыскартып, бир аз болсо да акчаны үнөмдөөнү сунушташкан. Бирок Кэмерон алардын сөзүнө көнгөн эмес. Тасманын бизге жеткен акыркы варианты 194 мүнөт. Анын бет ачары 1997-жылы 1-ноябрда Токио шаарындагы эл аралык кинофестивалда болуп өткөн. Баарыбызга эле Титаник тасмасын кантип тартышканы кызык болсо керек. Анда эмесе бул тууралуу да кыскача кеп козгоп кетели. Фильмди кантип тартышкан? А дегенде Мексиканын Розарито аймагынын жээгинде негизги көрүнүштөрдү тартып отурган чоң студия жасалган. 5 тонна динамитти жардырып пайда болгон чуңкурга 4 миллион литр суу толтурушкан. Чоң бассейндин ичине чыныгы Титаник менен дээрлик тең болгон кеменин макетин курушкан. Титаниктин узундугу 265 метр, ал эми анын макети 34 метрге кыскараак болгон. Аны чөктүрүү үчүн дагы 65 миллион суу керектелген. Тасма тартылып бүткөндө макеттин бузуп металлоломго өткөрүп салышкан. Кеменин жалпы планы менен тартуу үчүн алгач вертолет алынган. Бирок кийин аларды 50 метрлик кран менен алмаштырууну чечишкен. Көпчүлүктү тартууга 1000ден ашуун адам керектелген. Кийин алардын компьютердик программанын жардамы менен көбөйтүп коюшкан. Кеме чөгөрдө анын тумшугу тик болуп калат. Да адамдар андан ылдый көздөй кулай баштайт. Бул эпизод туура 10 жолу тартылган. Мында режиссер 40 каскадердин кызматын колдонгон. Тасманын катышуучуларын күндө 12-14 саат сууда кармоого туура келген. Кеме менен жарыша сүзгөн дельфиндердин кээ бири атайын үйрөтүлгөн жаныбарлар болсо, кээси компьютердик графика. Ал эми Титаниктин чөгүшүнө башкы себеп айсберг көбүнчө курулушта колдонулган тез катуучу көбүктөн жасалып, айнек жана мом менен капталган. Ал эми адамдардын беттеринде чачтардын тоңуп калган аяз сууга тийсе катып калчу атайын упадан жасалган. Алардын оозунан чыккан буу да компьютердин жардамы менен тартылган. Ар бир эле тасманын өзүнө жараша бир түйшүгү болот демекчи. Бул тасманын дагы кандай түйшүктөр менен тартылганына баарыбыз бирге күбө болдук. Эми каналга жазылып, лайк басканды унутпайбыз достор. Бул силер үчүн өтө жеңил, а биз үчүн өтө чоң стимул.